Кийимдер кымбаттайт. Бүгүн 10-сентябрда Дордой базарынын соодагерлери өкмөт үйүнүнүн алдына митингге чыгышты. Эскерте кетсек, алар эскертүүсүз импорттук товарларга бажы салыгын көтөрүп салышкандан нааразы. Бирок мамлекеттик бажы кызматы бажы алымдарынын ставкалары өзгөргөнүн четке каккан. Соодагерлердин бири билдиргендей, алар бүгүн өкмөт аларды угуп, маселени чечип берүүсүн талап кылып чыгышкан. Биз импорттук товарларга бажы төлөмдөрүнүн жогорулашына каршыбыз. Дагы бир соодагер бажылык жол жоболоштуруунун баалары көтөрүлсө, кийим кымбаттайт, карапайым эл жабыркайт дейт. Буга чейин соодагерлер импорттук чийки затка, текстилге бажы төлөмдөрү 2 эсе көбөйтүлгөнүн билдиришкен. Мурда килограммы 25 цент болсо, азыр 50 центке чейин көтөрүлдү. Тарифтердин көтөрүлүшү тигүү тармагында иштеген Россиядагы кыргыз ишкерлеринин атаандаштыгына таасирин тийгизет дейт соодагерлердин бири. Митингге келгендердин 5 өкүлү өкмөт үйүнө сүйлөшүүлөргө чакырылды. Бишкекте окуучулар милдеттүү түрдө бет кап тагынат. Бишкектеги мектептерде маска тагуу милдеттүү түрдө болот. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын жыйынында вице-мэр Виктория Мазгачева билдирди. Анын айтымында ар бир мектепте килемче болот жана алар дезинфекциялоочу каражаттар ачыланат. Имарат дайыма дезинфекцияланып, желдетилип турат. Класстарда дезинфекциялоочу каражаттар болот, деди вице-мэр. Мазгачева окуучулардын бет кап тагынуусу милдеттүү түрдө болоорун белгилеп, бизде мектепте окуучулар көп, ошондуктан аралыкты камсыздай албайбыз. Бул министрлер кабинетине жөнөтүлдү, деп кошумчалады. Кыргызстанга Туркиянын вице-президенти келди. Туркиянын вице-президенти Фуат Октай Кыргызстанга келди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Бүгүн Бишкек шаарында соода экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 10-чу кеңешмеси, ошондой эле Кыргыз-Түрк бизнес форуму өтөт. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жана Туркиянын вице-президенти Фуат Октай катышат. Сапар алкагында эки тараптуу жолугушуулар, бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу жана Маариф мектебинин ачылышы пландалууда. Туркия альтернатива катары Маариф фондунун мектептерин сунуштаган. Кыргызстанда былтыр октябрь айында бийлик алмашкан соң Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Анкарага барып, анда Маариф мектептерин ачууга мүмкүнчүлүк берген макулдашууга кол койгон.